11-июль дүйшөмбө премьер-министр Сооронбай Жээнбеков республиканын автожолдорун реконструкциялоо жана оңдоого багытталган долбоорлордун ишке ашырылышы боюнча кеңешме өткөрдү. Анда премьер-министр автожолдорду реконструкциялоо жана оңдоо сапатынын төмөндүгү жана долбоорлорду ишке ашыруу үчүн компанияларды аныктоодо өткөрүлүп жаткан тендерлерге коомчулук тарабынан сын пикир арбын экендигин белгиледи. Буга байланыштуу транспорт жана жолдор министрлигине өткөрүлгөн тендерлердин ачык айкындуулугун камсыздоо, аларды өткөрүүдөгү бардык коррупциялык тобокерчиликтерди жоюу боюнча ишти күчөтүүнү тапшырды. Аны менен бирге өкмөт башы Бишкек-Манас эл аралык аэропорту жолун капиталдык оңдоодон өткөрүү ишинин төмөнкү сапатына токтолуп, долбоордун аткаруучусуна карата катуу талаптардын коюлбагандыгына жана аны ишке ашыруудагы көзөмөлдүн жетишсиздигинин жыйынтыгы менен Сооронбай Жээнбеков транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаровго сөгүш жарыялады. Кеңешмеде транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаров премьер-министрдин Бишкек-Манас эл аралык аэропорту жолунун бүткөрүлгөн тилкесиндеги кемчилдиктерди жоюу боюнча тапшырмасын долбоорду ишке ашырып жаткан компаниянын эсебинен жүргүзүлөрүн маалымдады. Министр мындан тышкары балыкчы Чолпон ата тилкесиндеги балыкчы корумду жолунун курулушу жана Бишкек-Талас-Тараз жолунун реконструкцияланышы тууралуу маалымат берди. Өкмөт башы финансы министрлигине республикалык бюджеттен каржыланган автожолдордун реконструкциялоо жана оңдоо боюнча долбоорлорду өзгөлтүксүз каржылоону камсыздоо тапшырмасын берди. 12 июль шейшембе премьер-министр Сооронбай Жээнбеков вице-премьер-министр Олег Панкратовдун республиканын тармактык министрлик жана ведомстволордун улуттук энергетикалык холдингдин ошондой эле темир жолу жана Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканаларынын жетекчилеринин катышуусунда Бишкек шаардык жылуулук электр борборунун модернизацияланган соң аны жергиликтүү көмүр менен камсыздоо маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйында Бишкек шаарынын жылуулук электр борборун модернизациялоо, көмүр кендериндеги өндүрүштүн абалы жана жылуулук электр борборуна көмүр ташуу маселелери талкууланды. Бишкек шаарынын жылуулук электр борборун модернизациялоо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн стратегиялык милдети болуп саналат. Буга байланыштуу 2016-2017 жылкы күз-кыш мезгилинде Бишкек жылуулук электр борборунда 450 000 тонна жергиликтүү көмүр пайдаланат. Ал эми 2017-2018 жылдары аталган көрсөткүч 1,2 миллион тоннага жеткирилет. Көрсөтүлгөн убакытка чейин жергиликтүү өндүрүүчүлөр Бишкек шаардык жылуулук электр борборуна көмүрдү тийиштүү көлөмүн даярдап берүүсү тийиш. Өлкөгө туристтерди тартуу боюнча ишти жандантуу зарыл. Ал үчүн туристтик инфраструктураны жакшыртуу менен эс алуучуларга ыңгайлуу шарттарды түзүү керек. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары, туризм департаментинин директору Азамат Жаманкуловду кабыл алганда билдирди. Азамат Жаманкулов өлкөнүн туристтик тармагын өнүктүрүүнүн негизги багыттары жана тармактагы абалды жакшыртуу боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Ал өкмөт башчыга жакын арада расмий түрдө ишке киргизиле турган 6 тилде даярдалган Кыргызстан тууралуу веб-сайттын долбоорун тартуулады. Веб-сайт өлкө тууралуу эс алуу жайлары, элдин салт санаасы, Кыргызстанга келүү үчүн негизги маршруттар жөнүндө кеңири маалыматтарды камтыйт. Премьер-министр туризм департаментинин алдына өлкөнүн туристтик мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалыматтык кампанияны кеңейтүү, аркыл маданий иш-чараларды, жарманкелерди, көргөзмөлөрдү өткөрүүгө тийиштүү көңүл буруу сыяктуу бир катар милдеттерди койду. Туристик объекттери боюнча бардык маалыматтарды бир жерге топтогон 6 тилдеги туристик сайт түзүлгөн. Ошону азыркы учурда презентация жасадык. Анын ичинде Кыргызстанга кантип келсе болот, эмне кылса болот, кандай туризмдин түрлөрү менен алектенсе болот. Анан кээ бир баягы кеңештер берилген. Ошолордун баарын камтыган аябай чоң бир жакшы сайт болду. 13 июль шаршембе вице-премьер-министр Олег Панкратов өнөктөштүк боюнча башкы кеңешчи Виктор Загреков жетекчилик кылган Бириккен Улуттар уюмунун өнөр жайды өнүктүрүү боюнча делегациясы менен жолугушту. Жолугушууда өлкөнүн өнөр жай тармагын өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасы жана ЮНЕДА ортосунда кызматташтыкты активдештирүү маселелери талкууланды. Жолугушуу соңунда тараптар талкууланган маселелер боюнча кызматташууну активдештирүүнү макулдашты. 14 июль бейшембе премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөт мүчөлөрүнүн жана республиканын административдик ведомство жетекчилеринин катышуусунда республикалык бюджеттин чыгымдарын оптималдаштыруу маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Финансы министри Адылбек Кысмалиевдин маалыматына караганда, бюджеттик каражаттарды рационалдуу пайдалануу максатында чыгымдарды оптималдаштыруу боюнча чаралар иштелип чыккан. Натыйжада үстүбүздөгү жылы 2,7 миллиард сом суммасындагы бюджеттик каражаттардын үнөмдөлүшү күтүлүүдө. Өкмөт башчы үнөмдөлгөн каражатты токтоосуз чыгымдарды жабууга багыттоо аркылуу натыйжалуу пайдаланууну сунуштады. Сооронбай Жээнбеков үнөмдөлгөн каражаттар инфраструктуралык объектилердин курулушуна багытталарын баса белгиледи. Социалдык инфраструктуралык тармактарга кошумча да чыгашалар пайда болду. Ошол эле жолду алсак,
балыкчы Чолпон Ата Корунду жолуна, Бишкек аэропорт Манас жолуна кошумча акча каражаттары биз таап бөлүштүрүп берип жатабыз. Андан сырткары өзүңүздөр билгендей, баягы биздин жарандарыбыз доллар менен жана ипотекалык кредитти алышкан, анан төлөй албай калгандыктан ушул пайызынын бир бөлүгүн ушу мамлекет өзүнө субсидиялап алганда, ал жерге да 5 миллионго жакын 478 миллион сом акча каражаты кеткен. Вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева өкмөткө караштуу ювеналдык юстиция боюнча ведомстволоралык координациялык кеңештин кезектеги жыйынын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө билим берүү мекемелеринин окуучулары укук бузуу, кылмыш, жоопкерчилик окутуу программасын киргизүү, жашы жетелектер үчүн колонияда жаза өтөгөндөр үчүн социалдык реабилитациялоого байланыштуу маселелерди талкууланды. Жыйын катышуучулары Бишкек шаарындагы жашы жетелектердин иши боюнча сот адилеттиги тутумунун модели долбоорунун жыйынтыктары менен тааныштырды. Гүлмира Кудайбердиева Кыргыз Республикасынын адвокаттар кеңешинин волонтерлорун окуучуларга укуктук билим берүүгө тартуунун натыйжалуулугун белгилеп, аталган окутуу программасын өлкөнүн бардык аймактарында киргизүүнү сунуштады. Вице-премьер-министр координациялык кеңеш ишинин алкагында Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгындагы жана Ленин райондук сотунун имаратындагы кылмыш курмандыктары күбөлөрү эсептелген, мыйзамга байланыштуу көйгөйү бар балдарды күтүү жана суракка алуу боюнча атайын бөлмөлөрүн кыдырды. Бүгүнкү күндө жашы жетелектер менен тажрыйбалуу адистер иш алып барат. Алар такай окутуу тренингтерин өткөрүп турушат. Ушундай эле бөлмөлөр Бишкек шаарындагы 4 райондук ички иштер бөлүмдөрүндө бар. Кыдыруу учурунда вице-премьер-министр жашы жетелектердин сезимталдыгын жана коргоого муктаждыгын эске алуу менен алардын укугун бузулушуна жана катаал мамилеге жол берилбеши керектигин белгиледи. 15 июль, жума. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бир күндүк жумушчу сапары менен Нарын облусуна барды. Иш сапар тууралуу кененирээк берүүбүздүн жүрүшүндө баяндалат. Мамлекет өлкөдөгү жолдорду реконструкциялоого жана курууга өзгөчө көңүл буруудан. Бул максатта бюджеттик каражаттар өз убагында бөлүнөт. Ошондуктан негизги талаптардын бири сапаттуу ишти камсыздоо болуп саналат, деди премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Нарын облусуна болгон бир күндүк иш сапарынын алкагында Бишкек Нарын Торгарт унаа жолунун курулушу менен таанышып жатып. Бишкек Нарын Торгарт жолу өлкөнүн транспорттук артериясы катары республиканын 3 облусун Чүй, Нарын жана Ысык көл облустарын бириктирип турат. Ошондой эле ал Кыргызстандын аймагы аркылуу Кытайдын түндүк чыгыш багытына транзиттик кыймылды камсыздап, Кыргызстан менен Кытайды байланыштырган эки негизги трассанын бири катары Пакистан жана Индия океан портторуна чыгууга мүмкүндүк берип, Россия жана Казакстанга аталган портторго чыгууга шарт түзөт деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков жана келечекте бүткөрүлө турган тилкелерди кайрадан жасап чыгууга жол бербөө максатында курулуш иштери бардык техникалык талаптарды сактоо менен сапаттуу жүргүзүлүшү тийиштигин кошумчалады. Транспорт жана жолдор министри Замирбек Айдаров маалымдагандай, жалданган компаниялар жылдын соңуна дейре жолдун негизги бөлүгүн реконструкциялоону жыйынтыкташат. Өкмөт башчы министрге иштин сапатын такай көзөмөлдөп туруу жана ишке жалданган компаниялар тараптан долбоор шарттарынын аткарылышына катуу талап коюу тапшырмасын берди. Бизге эң сапаты керек. Утуп алдыбы убагында сапаты түзүп бериш керек бизге. Келишимде кандай болсо ошондой жол tutуш керек. Ошондой кабылдабыз. Макулбу? Мына мен атай келдим ушул жерге. Сөз айтайын, көрүп кетейин деп. Убагында көзөмөлдөп, катуу көзөмөлдөп буларга талап коюп, мына убагында бүтүш керек бар. Жумушчу сапардын жүрүшүндө өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков Актала районунун Баятов айылында жакында түзүлгөн Мангел айыл чарба кооперативинин иши менен да таанышты. Бул кооперативде учурда 64 үй бүлө мүчө. Чарбанын жетекчиси Карпбек Асанов кооперативдин иши жана анын материалдык техникалык жабдуусу боюнча маалымат берди. Бүгүнкү күндө кооператив 251 гектар жерге арпа, буудай эккен. Келечекте өз продукциясын Евразия экономикалык беремдигинин рыногуна сатуу аркылуу өндүрүштүк кубаттуулукту жогорулатуу, ошондой эле мал жана үрөөнчүлүк чарбаларын түзүү пландаштырылууда. Премьер-министр өлкөнүн бардык аймагында кооперативдерди түзүү жана айыл чарба кооперативдерине узак мөөнөттүү жеңилдетилген насыяларды лизинг негизинде техника берүү иретинде мамлекеттик колдоо көрсөтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ата мекендик айыл чарба продукциясынын экспортун өнүктүрүү жана колдоого алуу үчүн эки талапка жогорку сапатты жана айыл чарба продукциясынын тийиштүү көлөмүн камсыздоо боюнча критерийге жооп берүү зарыл, деди Сооронбай Жээнбеков жана жергиликтүү айыл чарба өндүрүүчүлөрүн аталган талаптарга өзгөчө басым жасоого чакырды. Алыскы жерде мына ушул үйдө биригип, ушуну көрсөтүп элге үлгү кылып башка жерде баштайлы деп келдик. Жергиликтүү бийлик баары тең ушунун үстүнө иштей башташ керек да. Азыр кредиттесе кредитти берели, эртараак очередке кой кооперативтерге тапшырма берели, кредит берсе 10%. Техникасы техникасын берели, бардыгын берели, мүмкүнчүлүк бар азыр. Түшүнүңөр да.
Ошон үчүн жерде ушундай нерселерди ар айыл өкмөттө тапшырма коебуз, ушунда уюштуруш керек. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуусунда республика бир катар милдеттенмелерди алган. Алардын катарында өлкөдө эл аралык стандарттарга жооп берген ветеринардык жана фитосанитардык лабораториялардын болуусу шарт. Буга байланыштуу аталган биримдикке интеграциялашуунун алкагында тийиштүү инфраструктураны өркүндөтүү боюнча чаралар ишке ашырылышы зарыл, деди премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Нарын облустук ветеринардык дар-таныктоо борборунун ишмердүүлүгү менен таанышып жатып. Борбордун жетекчиси Ишенбек Алмамбетов маалыматына ылайык, борбор азырынча аккредитация процедурасынан өтө элек. Учурда бул максатта тийиштүү иштер жүрүүдө. Сооронбай Жээнбеков борборду Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарына дал келтирүү үчүн модернизациялоо жана реконструкциялоо боюнча ишти активдештирүүнү тапшырды. Премьер-министр Актала районунун Куртка айылында да болуп, ал жердеги Байымбет Абдрахманов атындагы орто мектептин курулушу менен таанышып, курулушка багытталган каражаттар өз убагында бөлүнүүдө. Андыктан ишке жалданган компаниядан мектептин курулушун өз мөөнөтүндө жана сапаттуу бүткөрүү талабын койду. Ага шарт түзүш керек да. Жерде суу барбы? Бар суу. Суу жакшы экен. Электричество жакшы экен. Балдар суу иче турган, бутун жуй турган, көрүп ичин, эшиктерин баарын сапат жасагыла. Көмүр төккөн жерлерин камаз кирип төгө турган кылып, бийик кылгыла, баягы канаң күрөк менен таштырган кылбай. Ал эми өкмөт жетекчи Сооронбай Жээнбеков Нарын шаарынын ыплас сууларды тазалоочу жайын реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышып, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарбасы мамлекеттик агенттигинин директору Турдубек Мамбетов маалымат берди. Суу тазалоочу жайды модернизациялоо боюнча долбоор эл аралык каржылык институттардан тартылган акчанын эсебинен ишке ашырылууда, деди Мамбетов. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин жарлыгына ылайык жарыяланган тарых жана маданият жылынын алкагында быйыл бир катар маданий тарыхый иш-чаралардын өткөрүлүшү пландаштырылган. Алардын катарында Тайлак Баатырдын 220 жылдыгын белгилөө да бар. Ушуга байланыштуу премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун Нарын облусуна болгон иш сапарынын акыркы объектиси Тайлак Баатырдын күмбөзүн калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү менен таанышы болду. Өкмөт башчы оңдоо иштерин белгиленген мөөнөттө сапаттуу бүткөрүүнү, ошондой эле күмбөздүн тегерек четин көрктөндүрүүнү тапшырды. Сооронбай Жээнбеков белгилегендей, зарыл болгон учурда бул максатта кошумча каражат бөлүнөт. Ал эми учурда реставрациялык жумуштар кызуу жүрүүдө жана бул иш үстүбүздөгү жылдын 28-июлуна карата бүткөрүлөт. Тарых жана маданият жылын өткөрүү жана ага даярдык көрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын башкы директорунун орун басары Жаманкул Галдыбаев маалымдагандай, реставрация иштерин Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Кыргыз реставрация илимий иликтөө институту жүргүзүүдө. Мындан ары өлкөдөгү ата мекендик өндүрүүчүлөргө жана ишкерлерге Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалыматтар берилип турат. Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин астында маалымат борбору ачылды. Борбордун ачылышында экономика министрлиги Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү тууралуу да кеңири маалымат беришти. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков экспорттун көлөмүн көбөйтүү жана инвестиция тартуу үчүн ишкерлер менен инвесторлорго баардык шартты түзүү керектигин баса белгиледи. Бизге биринчи турат ушу ЭСке киргенден кийин ушу адаптациялык жанакы периодду көнүү мөөнөттү тез арада кыскартыш керек. Кыскартып биз тез арада мына бизден мурун Россия, Белоруссия, Казакстан мына иштей баштады. Биз ошолордун арасында тез арада киришибиз керек. Буну кылыш үчүн биринчи мамлекеттик органдар эл менен жалпы бизнестин коомчулук менен биз шарт түзүп тез аракет кылышыбыз керек. Аталган борбордон ишкерлер менен инвесторлор бизнес жүргүзүү, Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө товар экспорттоонун жол жобосун, сертификациядан өтүү маселелери жана ВСП+тун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалыматтарды ала алышат. Ал үчүн кызыккан тараптар 1220 номерине чалып кайрылууга болот. Өкмөт ички өндүрүүчүлөрдү шарт түзүү менен продукцияларды сырткы рынокко чыгарууну колго алууда. Кыргызстан негизинен сырткы айыл чарба продукциялары, мөмө жемиш, кургатылган жемиштер жана жашылчалар, эт, сүт, кийизден жасалган продукциялар, текстиль тармагында өндүрүлгөн өнүмдөрдү экспорттайт. Учурда Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүгү бул ЭАЭПтин рыногу, Кытай жана Европа биримдигиндеги өлкөлөр. Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейткен дагы бир жеңилдик бул европалык рынокко жол ачкан ВСП+ макамынын берилиши.
Кыргызстанга ВСП+ же жалпы жеңилдиктер системасын колдонуу макамын берүү чечимин Европа биримдиги 2016-жылы январда кабыл алган. Бул Кыргызстандын товарларына экспорт үчүн салыкты жеңилдеткен келишим. Бизден башка дагы эч ким алган жок. Ошо Казакстан, Россия, ал болсо ошо жанагы ошо казак, россиялык инвесторлорго түздөн-түз жол ачат. Кыргызстанга келип, ошол жанагы анча-мынча Кыргызстанда өндүрүлүп аткан 6000 товарларды өндүрүшү ошо Кыргызстанда өндүрүш керек да. Түздөн-түз эч кандай тозголтусуз барып жанагы импорттук пошлинасы 0 болот. Ошо менен сатууга мүмкүнчүлүк алып атат. Учурда өкмөт ВСП+ макамын колдонууга киргизүү максатында товарларды евростандартка дал келтирүү, алардын сертификатын алуу багытында иш алып барууда. Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары, эт, сүт азыктары же жеңил өнөр жай тармагында чыгарылган товарлар болобу, баарына коюлган негизги талап бул сапатына кепилдиктин берилиши. Бул максатта дыйкан фермерлер өндүргөн продукцияларын сертификациядан өткөрүү үчүн Бишкек жана Ош шаарларындагы ветеринардык жана фитосанитардык лабораториялар реконструкцияланып жатат. Бул багытта иштер этап-этабы менен жүргүзүлөт. Азыр бизде 2 лаборатория, бул Бишкек шаарындагы Борбордук вет лаборатория жана Ош шаарындагы Заналдык лабораториянын ремонт иштери жүрүп жатат. Биз буга 6 миллион сомду бөлүп бергенбиз. Евразиясын алкагында Россия мамлекети бизге 1 миллион 800 миң долларга кийинки талаптарга жооп берген жаңы жабдуулар менен камсыз кылмак. Алар эми ошол 20-июлга чейин алып келмек. Азыр келип ошол ремонт болуп аткан бөлмөлөрдүн баарын тактап, кайсыл жабдууну кайсы жерге коюш керегинен бери карай баягы орундарын тактап алып кетишти. Адистердин айтымында көз карандысыз мамлекеттердин арасында Кытай бир гана Кыргызстанга жашыл коридор мүмкүнчүлүгүн берип жатат. Буга чейин Кытай тарап Кыргызстандан айыл чарба продукцияларынан тышкары эт, сүт жана балды алууга кызыктар экенин билдирген. Эске салсак, быйыл июнь айынын аягында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жетекчилик кылган Кыргыз Республикасынын делегациясы Кытай элдик республикасынын Тяньцзин шаарына Жайкы Давос 2016 дүйнөлүк экономикалык форумунун 10-юбилейлик жыйынына катышуу үчүн жумушчу сапар менен барган. Иш чаранын алкагында өкмөт башчы Кытай элдик республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцянь менен жолугушуп, айыл чарба өнөр жай соода тармагындагы кызматташуу боюнча келишимдерди ишке ашырууну талкуулаган. Сооронбай Жээнбеков биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууда өзгөчө көңүлдүү кыргыз айыл чарба продукцияларын Кытай эл республикасына экспорттоо маселесине буруп, продукцияларды эл аралык стандарттарга ылайыктоо үчүн лабораторияларды түзүү, фитосанитардык уруксаат берүү маселесин чечүү максатында кызматташтык зарылдыгын белгилеген. Жыйынтыгында айтылган маселелер боюнча эки тараптын тийиштүү мамлекеттик органдарына аларды ишке ашыруу тапшырмасы берилген. Кытайга болгон сапардын жүрүшүндө өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков дүйнөлүк форум өтүп жаткан Тяньцзин шаарынын мэри Хуан Сингуо менен жолугушкан. Баарлашуу учурунда Кытай эл республикасынын ири порттук шаарынын мэри кыргыз айыл чарба продукциясына кызыгуусун билдирген. Бизге белгилүү болгондой, сиздердин мыкты айыл чарба продукциясы, анын ичинде даамдуу мөмө жемиштер бар. Биз Кыргызстандан айыл чарба продукциясын ташуу боюнча кызматташууну жөнгө салууга даярбыз. Маалым болгондой, Кыргызстандын айыл чарба тармагы экономикалык жактан таза жер жемиштери Кытайдын кызыгуусун арттырууда. Мындан улам Кыргызстан үчүн ЕАЭстин курамындагы мамлекеттерден тышкары Кытайдын рыногуна чыгууга зор мүмкүнчүлүк жаралууда. Эми бул милдеттерди ишке ашырып, дыйкан фермерлер үчүн Кытай сыяктуу ири державанын рыногуна чыгуу үчүн кыргыз өкмөтү кандай аракеттерди көрүү керек? Биз ошол жерлерде жана логистикалык борборлорду курмайын, биз баары бир жакшы ийгиликтерге жетишпейбиз. Былтыркы жылы 2015 жылында Сокулук районунда гана ошондой логистикалык борбор бүгүнкү талапка ылайык келе турган болду. Кыргызстандын Кытайдын рыногуна чыгуусунун артыкчылыгы эмнеде? Деги эле Кытай менен соода алакаларынын жолго коюлушу ата мекендик өндүрүүчүлөргө кандай мүмкүнчүлүктөргө жол ачат? Кыргызстанда кандай мына айыл чарба продукция өндүрүлбөсүн ошонун бүт бардыгы Кытайга эркин сатууга мүмкүнчүлүк алып атабыз да. Ошондой мүмкүнчүлүктү бизден башка эч ким алган жок да. Бул эмнени айтып атат? Бул болсо азыр биз өзүбүздүн мына айыл чарба тармактын мүмкүнчүлүгүн бир 30-40% эле пайдаланып атабыз. Бул 3 эсе, 4 эсе көбөйтсөк болот. Мүмкүнчүлүк болсо мүмкүн андан да көп өндүрүп, мына айыл жакта жашап аткан элибиздин жашоо турмушун оңдоого жол ачат да. Өкмөт экономиканы алдыга жылдырууга багытталган аракеттердин катарында экспортту өнүктүрүү жана өндүрүлгөн товарды татыктуу баада сатууга кеңири жол ачууну көздөйт.
Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү, Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды сыртка чыгарууда өкмөт тарабынан көрүлүп жаткан чаралар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул багыттагы суроолорго Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Абакиров Элдар Курманбекович жооп берет. Саламатсызбы, Элдар Курманбекович? Саламатчылык. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүгү тууралуу кененирээк токтолсоңуз, Кыргызстанда өндүрүлгөн кайсы товарлар кайсы өлкөлөргө экспорттолуп жатат? Экспорттун негизги көлөмүн түзгөн бул 37%-ын бул алтын түздү. Ошо 1 миллиард доллардан көпчүлүк көлөм Казакстан жана Россияга сатылды. Анан ошол эле кезде Европага сатылган бир 50 миллион долларлай товар саттык. Анын ичинен дагы андан сырткары Кытайга да саттык. Бир 30 миллион доллардан ашык товар. Бул көбүнчө чындыгында айыл чарба продукциясы, андан тышкары текстиль, кийим-кечек. ЕСтин шартында экспортко чыгууга Кыргызстанга чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү эле. Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды сыртка тоскоолдуксуз экспортко чыгарууда кандай иш-аракеттер жүрүп жатат? Эми тоскоолдуксуз ээпке азыр деле чыгарып атат. Жолдо фитосанитардык контроль алынды. Бул жер жемиш, мөмө жемиш жөнүндө айтсак. Эт, мал жөнүндө айтсак, ветеринарлык контроль алына элек ээп ичинде. Бирок буйруса бир кыска мөөнөттө алынат деген планда өкмөт азыр катуу иштеп атат мунун үстүндө. Бизде торгово-логистикалык база деп коет. Ошондой нерсе жетишпей атат. Ошол эле Россияда чоң дүкөндөр бар, сеттер. Алардын талаптарын барып билиш керек да. Алардын талаптары өтө жөнөкөй. Сен мага бир көлөмдө, бир размерде, билбейм, айына 30 тонна, же 50 тонна алма, же картошка, же пияз жөнөтө аласыңбы деп сурайт. Албетте муну бир дыйкан бул талапка жооп бере албайт. Ошон үчүн ортодо бизге экономикалык оператор деп коебузбу, же торгово-логистикалык база деп коебузбу, ошондой бир ортомчулар керек. Булар эмне кылат? Булар бир топ дыйкандардан чогултуп алат дагы продукцияны, анан ошо дүкөндөрдүн талаптарын изилдеп, жакшылап билип туруп, анан ошо талаптарга жооп бергендей кылып, анан ошол бир канча миңдеген тонна склад куруп, ошол муздаткычтар менен таза бир стандарттарга жооп берген, ошол жерден сорттоп, жанагы Евразиялык биримдигинин сертификатын чаптап, анан ошону Россиянын дүкөндөрүнө сата баштайт. Ошону түшүнүш үчүн жанагы ортодо экономикалык оператор болуш керек, же бир ондогон дыйкандар биригип алып, өзүлөрү эле ошондой логистикалык базаны ортого куруп, анан өзүнүн продукциясын бир гарантированно ошо жака саткандай бир шарт түзсө болот деп ойлойбуз да. Анан кээ бир дыйкандар айтат, бизде кепилдик жок, залог жок деп коюшат. Ал жагынан дагы өкмөт кепилдик фондун түздү. Азыр 72 миллион сом менен башталды бул иш буйруса. Анан дагы бул көбөйөт. То есть кайсы дыйкандар кепилдик бере албаса, өкмөт кепилдик жагынан жардам берет. Орус-кыргыз фонду ошол кредит жагынан жардам берет. Шарттары өтө деле жогору эмес. Бул доллар менен бир 4%, 4-5%, сом менен 12%. То есть акча алып, ошондой нерсени куруп, анан узак мөөнөттө бир экспортко бир жолдор түзүлөт деген ой. Жакында эле Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков ич сапары менен Кытай Элдик Республикасынын Тяньцзин шаарында болуп келди. Мына ошол жумушчу сапарынын жүрүшүндө өкмөт башчы Тяньцзин шаарынын мэри менен жолугушканда, ал Кытай тарап Кыргызстандагы айыл чарба товарларын алууга кызыктар экендигин билдирди. Негизи эле Кыргызстандын Кытай менен экспорттук мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүүдө кандай аракеттер болуп жатат? Кытайдын базарына чыгыш чындыгында оңой эмес. Анан биздин премьер-министр барып жолугуп келди. Тоору картанын Иркештамда, ошол бажы өтмөктөрдө жашыл коридор системасы курулган. Бирок биз бул жашыл коридор системасын жакшы колдоно албай атабыз. Биз өкмөт катары ошол жашыл коридорго дагы кененирээк маалымат берели деген планыбыз бар биздин ишкерлерге. Биздин айыл чарба продукцияны сатуу үчүн ошол жашыл коридорду колдонгула. Анткени жерде бир жеңилдетилген талап шарттар коюлган. Жашыл коридор менен өтсө, талаптар катуураак деп айтсак болот. Жашыл коридорду өткөндө ошол бир айыл чарба бир тизме бар. Ошол тизмеге жаткан айыл чарба продукциясы болсо, анан Кытай жагынан сертификациялан өткө болсо, ал тез арада эле өтүп кетет да. Кыскасы көп убакыт турбайт чек арадачы.
Азыркы кезде Кыргызстан үчүн дагы бир экспорттук чоң мүмкүнчүлүк бул Европа өлкөлөрүнө ачылып жатат. Атап айтсак, ВСП+ жалпы жеңилдиктер системасы аркылуу Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар Европанын рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүгү жаралып отурат. Европа биримдигине Кыргызстан кайсы товарларды экспорттой алат? Экспортко чыктуу товарларга кандай талаптар коюлуп жатат? Негизги нерсе, биз Кыргызстанда өндүрүлгөн товарды Европага сатсак, бажы төлөм нөлгө жакын да. Былтыр 2015 жылы биз 50 миллион долларга жакын товар сатыптырбыз Европага. Ошонун ичинде кийим-кечек бар. Ошол эле кийим-кечекке мурунку бажы төлөм 12% болсо, азыр бул 0%. Бул эмне деген сөз? Ошол биздин кийим-кечек Европада 12%га арзандады десек болот. Бирок бул жерде да айта кетиш керек, Европага экспорт кылыш бир топ талаптарга жооп бериш керек. Ошол эле сертификациялоо системасына. Сертификат бере турган органдар көбүнчө Европанын өзүндө, бизде КМШ өлкөлөрүндө же ушул Кытай жакын өлкөлөрдө андай сертификат бере турган органдар жок. Бул Европанын өзүндө болот. Анан биз бир топ ишкерлерге жолуктук. Бүгүнкү чейин Европага товарын сата алган ишкерлерге. Кандай кыйынчылык болду Европага экспорт кылыш үчүн? Эмне тоскоолдуктар болду? Канча убакыт алды десек, көп айтып атат, бул оңой эмес, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл убакыт алат депчи. Бирок акыры үйрөнүп алсаң жакшы дейт. Анткени ошол эле өлкө Европа 28, эми азыр 27 өлкө болуп калды Европада. Бул 1,5 миллиард элге жакын, 1,5 миллиардта эл жашайт. Анан көбү чындыгында дүйнөдө эң бай элдердин бири. Буларга бир жол таап алсаң, кийин көп жылдар боюнча экспорт кылсак болот. Ошон үчүн биз да бул жолдон өтүшүбүз керек деп айтам. Анан жалпы сертификациялоо система жөнүндө мындай кыскача айтып кетсек, Евразиялык биримдикке экспорт кылыш үчүн бир товарда сертификация көбүнчө товарга талап кылынат. Бул товар бир кооптуу, кооптуу эмеспи, ошол эле тамак аш жана башка биздин ден соолукка зыян алып келбейби деп товар өзү текшерилет. Европалык стандарттар боюнча товардан тышкары булар ошо товар кайсы шартта өндүрүлүп атат, ошону текшеришет. Кыргызстандын ар бир регионунун экспорттук мүмкүнчүлүгүн эске алып, ЯЭПтен ошол эле Кытай жана Европа биримдигинин өлкөлөрүнө тоскоолдуксуз товарларды чыгарууда кандай аракеттер көрүлүшү керек? Бул багытта иштер кандай жүргүзүлүп жатат? Ошол Европага экспортталган эң көп көлөм бул ошол төө бурчак экен да. 10 миллиондордон жогоруга ошо төө бурчак сатып турбуз. Бул Сербия өлкөсүнө, Болгария өлкөсүнө сатып турбуз. Андан тышкары биздин грек жаңгагын сатып турбуз. Кийим-кечек сатып турбуз, текстиль деп коебуз. Ошол эле биздин кыргыз шырдак, кийиз жана ошолдон жасалган буюмдарды сатып турбуз. Бул Германия жана башка өлкөлөрүнө. Бул жерде эмнени айтып кетсек болот? Биздин ишкерлер барып, ошол жерде дүкөндөрдүн да талаптарын изилдеш керек да. Анан бул жакта Армениянын жакшы тажрыйбасы бар экен да. 2 жылдан ашык булар ошо ВСП+ системаны колдонуп, өзүнүн экспортун көбөйтө алыптыр да Европага. Ошо ВСП+ту колдонгон дүйнөдө 9 өлкө деп айтып кеттим. Мунун ичинде биз тааныган жакыныраак Армения бар, Грузия бар, Монголия бар, Пакистан бар, Бангладеш бар, ошондой өлкөлөр бар. Биз Арменияга кат жаздык. Ошол тажрыйбаңар менен бизге бир аз бөлүшүңүз, эксперттер, анан ишкерлер келип биздин ишкерлерге айтып берсин деп. Андан тышкары дагы бир топ пландарыбыз бар. Ошол эле телевидение аркылуу жана ошол региондорду кытырып, ишкерлерди чогултуп, ошолорго экспорт шарттарын түшүндүрөлү деген бир топ пландарыбыз бар. Ошол региондордун экспорттук мүмкүнчүлүгүн эске алып, Европага же ЯЭПтин мамлекеттерине түз алып чыгып кете турганга кызыктар, инвесторлор барбы? Сиз бул жерде жакшы айтып кеттиңиз. Ошол инвестор дегенде ошол эле КМШ өлкөлөрүнөн Грузия, анан Арменияда эле бар мындай статус. Анан бизде эле бар да. Ошол эле Европадагы бир завод же бир нерсе өндүрүш курам дегендер бизге келип инвестиция кылышы мүмкүн. Анткени ошол эле Европага 0% бажы төлөм менен сатат. Анан аяктын өндүрүшчүлөр албетте билет Европанын шарт талаптарына кантип жооп бериш керек экен. Экинчи жагынан мына Кытай кошунабыз бар. Булар бүгүнкү күндө инвестиция издеп жүргөн өлкө катары, алар да бизге келип инвестиция кылып,
анан Европага сатышы мүмкүн. Кыргызстанга өндүрүш курганы азыркы күндө бир топ пайдалуу болуп атат. Анткени бизде элде төлөй турган айлык төмөнүрөөк кошуна өлкөлөргө караганда, жана эле ошол эле энергия төмөнүрөөк баасы, жана ошо бажы төлөмдөр да нөл болгондо мындай бир топ плюс факторлор пайда болуп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүгү, өлкөдө өндүрүлгөн товарларды сыртка чыгарууда өкмөт тарабынан жүргүзүлүп жаткан аракеттер тууралуу сөз кылдык. Бул багытта суроолорго Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Абакиров Элдар Курманбекович жооп берди. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, саламатта калыңыздар.